Жашым 25-ке жақындап қалды. 5 тілді білген қыз шықты. Арабча, инглизче, өте көп тілдерді біледі. Өзі дағы татынақай. Атасы мейірімді борекер. Алардың бір өзгөчөлүгү бар. Бардығыз ұқтап жатқанда медресебизге келіп, түні тахажжуд оқып кететілі. Өзгөчө. Бұл эмне дейсиз? Чындап ибадат бе ибадат? Балдарына үлгү болгон ибадат. Балдарын өтө каттуу кармайт эле. Кыздарын кечкурун кечесинде чыгарбайт эле. Менин устазым дагы классыбызда жаштуу кызга тийише турган кыз жок эле дейт. Бирөөсү чоң атамдын кызы, бирөөсү аммамдын кызы, бүт туугандар окуйт элек, 3-4 эле кыз бар эле. Айтор бир дагы кыздын колун кармабай чоңойдум дейт. Bir dağın kızın kolun karmabay çoğoydum deydi. Ошондой акылдуу данек жигиттер. Арактын тамчысы озума кирген эмес дейди. Жашым 25-ке жакындап калды. Кыз издешибиз керек. Апам бир жерден кыз тапты. Балам, сен теңдүүлөрдүн 2-3 баласы бар, үйлөнбөсөң болбойт. Жалгыздык Кудайга жарашат. Айтор дежурлуу сөздөр баягы. Айтышат го көбү. Ошондой сөздөр. Ошол апам мактаган кызга бара турган болдук. Бардык, үйгө кирдик. Мен жолуга турган болдум. Шариятта бир жолуга уруксат сүйлөшүүгө. Ал көрө эмеспи, көзүмө тура келеби? Başı qanday. Ал менен көрүшүп сүйлөшөт экенмин, биринчи суроо беришти баштадым. Турмуш куруудан максатыңыз эмне? Жашоодон максатыңыз эмне? Эмнени каалайсыз? 2 максат калып кетти. Үйлөнүүдөн максат, жашоодон максат. 3-чү максат башталып кетти. Тойду мындай кылабыз, калын акча ушунча беребиз. Тойдон кийин Дубайга барабыз, айланабыз, кате саклабыз. Андай кылабыз, мындай кылабыз. Ошондой эмеспи? Дароо байлыкка сөзүн бурду. Менин жүрөгүм ошол жерде калды ал кыздан. Айттым, ал өзү сөзү бүткөндөн кийин сиз эмнени каалайсыз деди. Мен салиха бир кыз эле каалаймын. Калган нерселер болгучу. Салиха эле кыз каалаган болчу. Сиз дагы Аллах Таала өмүрлүк түгөй жарыңызды берсин деп чыгып кеттим. Апамды алдым, кеттим. Жолдо барат экенбиз, баягы кыз эмне болду деп жакын туугандардан бирөөсү чалды. Ал кыз болбоду дегенден кийин апам, анда менин коштам бар, ошо кызга келиңиздер 2-3 күндөн кийин. Мен айтып коеюн. Ал дагы татынакай, жакшы, имандуу, салиха кыздардан. Макул дедик. Ага дагы барып жолукмай болдук. 3 күн 3 сааттай өттү. Анардын үйүнө дагы бардык. Сөз учу чыкпастан мурда ал кыз менен жолуктум, сүйлөшүү башталды. Ошол эле суроолорду ал кызга бердим. Бирок ошол эле жоопторду алдым. Андан дагы көңүл калды. Ошол учурда кайгырып ыйладым. Кантип эле мусулмандардын кыздары бүгүн жан дүйнөсүгө байлык деген, акча деген нерсе кирип калган болсо, канчалык шорубуз, абалыбыз шор. Баягы жарага тузду сепсең канчалык ачыштырат. Бир кайгырып ыйладым дейт. Жубай издейсиң, өмүрлүк жолдош издейсиң, кыз көп дейсиң өзү. Бирок өмүрлүк жолдош издейин десең, таппайсың да. Өмүрлүк жолдош деген бул эле өмүрдө эмес, акыреттеги өмүрдө дагы чогуу бирге боло турган өмүрлүк жолдош. Акыретте бейиште кур кыздар дейт, кур кыздар көрүнбөй калат сенин аялыңды алдыда. Сенин аялың ошончолук сулуу болот ал жерде. Өмүрлүк жолдош, урматтуу мусулман. Бул өмүрлүк жолдош. Бул эле өмүрдө эмес, акыреттеги өмүрдө дагы.
Ошондон таза өзүнө караган, иманына, тазалыгына караган кызга үйлөнүш керек. Себеби квартирада жашайсың, үйдө жашайсың, тазалыкка карабаган, өзүн эптей албаган, ал сени кантип карасын? Ал күйөөсү чоң баласындай эле көрүш керек, кыз аялы өзүнүн күйөөсүн чоң баласындай эле көрүш керек, эркелетиш керек, караш керек, кийимин жууш керек. Ошондо бактылуу турмуш болот. Экинчисинен дагы жооп албаганым үчүн кайгырдым, ыйладым. Апам арадан 3-4 күн өтүп дагы бир кыз таптыр. Аны мактаган апам. Ага дагы жолукмай болдук. Барып жолуктук, сүйлөштү баштадык. 3-чү кыз дагы өзүнүн мечталарын, максаттарын айтышты баштады. Ал список кылып жазып алып жаттап алганбы айтор. Бардыгын чекенен ушунча миң, мынча сомдук үзүк, мынча сомдук шакек, сөйкө, мынанча калын, эс алууга Майакка барабыз, Майамиге барабыз. Анан дагы кандай ниет тилектерди айтканын билбейм. Өтө көп экен. Жүрөгү дүйнөдө соғып калган айтор. Андан мен максаттарымды сурадым, сүйлөшүп, сиз эмне кыласыз, жумуш кыласыз? Мен массажистмин деди. Менин күйбөгөн жерим күл болду. Эми тапкан кызы кандай болду? Негизи буга чейин 3 жигит менен сүйлөштүм, башка кылдым. Бирок ал жигиттер жакпай калды. Ошондон сиз менен сүйлөшөйүн деди, деп ал ачыгын айтты. Ушунчалык жөнөкөй болуп калыптыр да. Аллах өзү сактасын. Ал жерден дароо чыгып кеттим. Апамды алып кеттим. Кыздардан негизи үйлөнүү дегенде көңүлүм калды. Бир жума сыртка чыкпадым. Бир жума балкондо китеп окуймун, үйдө киремин. Бир жума сыртка чыкпай койдум. Балдары эшикке апа деп чуркаганы карабастан апасы жумушка кетип жаткан учурда инилерин кайтарып кайткыла үйгө деп инилерин, сиңдилерин алып кирген кошуна кыз. Үйүнө алып кирип, балконго кээде чыгып калчу. Китеп окуп отурсам, акырет тууралуу китеп окуп отурсам, кыз чыгып балкондон ал дагы сүйлөштү баштады. Кандай китеп окуйсуз? Диний китептерди. Мага дагы бериңиз. Макул деп китепти узаттым. Ал да окушту баштады. Окугандан кийин чыкпай койду. Балконго эч эле чыкпай койду. Себеби түшүндү. Диндеги нерселерди билишти баштады. Көп нерсени түшүнүштү баштады. Мен жатамын, турамын, күнүм өтпөйт, түнүм өтпөйт. Бары үйлөнүшүм керек эле. Кечкурун, кечке жакын баягы тутут деген бир нерселердин үндөрү угулган, ай толуп калган, балконго айдын жарыгы тийип калган, балкондун темирлерине бутуну коюп, китепти ачып, айды карап отурат экенмин, телефон чалуу болду. Карасам жакын досумдан, жакшы досумдан. Ал досум мени алдабаган. Мектепте чогуу жүргөнбүз. Жаман жакшы күндө ар дайым жанында болгон. Айтор ишеничтүү досум. Досум чалды. Досум эртең бир жерден жолукпасак болбойт. Жолукпасак болбойт деди. Макул деп шаша-буша макулдугумду бердим. Эртеси күнү жакыныраак бир чайканада жолукмай болдук. Эртеси күнү бардым, досум менен учураштым. Досумдун жүзүндөгү жылмаюунун, кубанычынын чек чегарасы жок эле. Досум кыйкырып мактанып айтышты баштады. Досум, мен бир сахабаны көрдүм. Анын алдында пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи кетип атыптыр. Саллаллаху алейхи кетип атыптыр. Анын алдында да бир сахаба, аны көрө албай калдым. Ошондой улуу түштү көрдүм. Деп сүйлөшүп, сөзүбүз уланып, үйлөнүү темасыга келдик. Качан үйлөнөсүң досум? Үйлөнүш дегенден да болбой калды. Бактылуу адам болуш үчүн бактылуу кыз табыш керек. Бирок мени бактылуу кыла турган кызды көрбөй жатам.
Кыз, бир-эки кыз чыкты, аны көрдүк, бирок окшошподу максаттарыбыз. Азыр көңүлүм калган дейт. Досум ишеничтүү адам эле. Себеби көп сыноодон өткөн. Менин дагы бир таныш тууганымдын кызы бар. Ал дагы сен сыяктуу 2-3 жолу күйөөлөргө көрүнүп, турмушка чыгам деп жолугуп көрүп, бирок көңүлү калып кетип, азыр эч ким менен жолукпай турган учуру ошол менен сүйлөшүп көрбөйсүңбү бир. Досум ишеничтүү болгондуктан макулдугун бердим. Эмнегедир макулдугун бергенимден кийин ошол абалдан баштап буттарым өзгөчө титиреп, өзгөчө кыжалаттык сезимдер пайда болушту баштады. Апама айттым, бара турган болдук. Бардык. Алардын үйүнөн бир өзгөчө берекенин жыты сезилип турат эле. Бисмилла деп кадам койгонубузда эле адам башынан, балык башынан сасыйт, же береке дагын башынан билинет дегенде, ошол учур, ошол абал бизге өзгөчө сезилди. Алардын үйү, аурасы, чөйрөсү бизге өтө каттуу тийди. Мен бир жерде, бир бөлмөдө жолуга турган кызды күтүп турдум. Олтурган жеримде тым-тым тура албаймын, дым-дым ал жака басам, бул жака басам, тердейм, тер басат, кыжалат болом, платочкам өлдөй берип, өл болуп болбой калган. Өтө каттуу кыжалаттамын. Бир учурда эми столго отурган учурумда кыз кирип келди. Жүзү өтө нурлуу, берекелүү кыз кирип келди. Баягы командирлер келгенде, полковниктер келгенде солдаттар түз тур деп буйрук берет го, кандай катып түз туруп калышат. Ошол сыяктуу ал келгенде отурган жеримден түз туруп калдым. Ассаламу алейкум деп нур жүзүмө салам берди. Биринчи мен суроо берсем макулбу сизге? Макул. Эмне сурооңуз бар? Намаз окуйсузбу деди. Намаз дегенде жүрөгүм жибип кетти. Намаз окуйсузбу деди. Ооба окуймун. Канча мүнөттө окуйсуз? Кээде жарым саат пешинде, кээде 1 саатка чоз берем, узун сүрөлөрдү окуган учурда дедим. Андан кийинки экинчи суроом, канча акчаңыз бар деди. Акча дегенде дагы жүрөгүм сууп, бул баягы кыздардан экен да, дагы акча деген кыздардан экен го деп жүрөгүм муздап, $2,500, не дейсиң деп катуу сүйлөп калдым. Жок, алардын зекетин бересизби? Деген учурда бардык ойлорум дагы өзгөрдү. Ойду ой жеңет дейт го. Көрө албаганды оюну түшүр дейт го. Бардык ойлорум ал кызга өзгөрдү. Зекетин сурады. Ооба, зекетин беремин. Ар бир акчанын зекетин беремин дедим. Эмне үчүн намаздан сурадым? Себеби акыретте биринчи намаздан сураласыз, калгандары анан бериле сурады. Ошон үчүн намаздан бердим. Намазыңыз жакшы экен. Намазыңыз жакшы, демек күнөөдөн алыс сакталасыз. Экинчиси ихсан тууралуу, зекетиңиз тууралуу сурадым. Кедей кембагалдарга, муктаждарды карап туруп көзүнү жумуп өтүп кеткен эркек эртең башыбызга бир суноо келсе, факырлык, кыйынчылык келсе, сөзсүз таштап кетиши анык эле. Бирок сиз андайлардан эмессиз. Мен дагы суроолорду бердим. Кандай китептерди окуйсуз дедим. Ошол аркабызда турган шкафты ачты эле, алардын менин оюмдагы, мен окуп жүргөн китептерди алардагын ал кыз дагы окуйт экен. Куду мен окуган китептерди. Ал кыз мага купулма толду, өтө жакты. Апама айттым да, үйлөнөбүз. Ошол кызга үйлөнөм. Апам дагы, алар жактагы кыз жактагылар дагы 2-3 күндөн кийин дагы бир жолукмай болуп, той күнүн белгилей дешти. Той күнү белгиленди. Куда жактагы кээ бир туугандар, бизде дагы кээ бир туугандар
тойду кафеде дараңадыруу музыкасы менен башкасы менен өткөзбөсөк болбойт деди. Бирок бизге келген учурда ошол туугандар, биздин туугандар чогулган учурда мен өзгөчө эки теманы козгоп, мен алардын оозун жаптым. Той менин оюмдагы да өтө турган болду. Шарияттын негизинде демекчи да. Биринчиси акча меники. Акчаны мен иштеп тапканмын. Пешене терим менен, эмгегим менен. Мени жаштыгымдан ата-энем чоңойткон. Силердин бир мээримиңер күйгөн эмес. Менин ата-энем шарият боюнча той өткөзгүн деп жатат. Шарияттын негизинде той өткөзгүн деп жатат. Аны ордуга бир магазин салып койгон деп атат. Аны ордон көргө бир жакшыраак үй алып койгон деп атат. Өзүңө жакшы боло турган жакшысын кыл деп атат. Демек, мен өзүм иштеп тапкан акчаны эмне үчүн өзгөлөргө чачышым керек? Эмне үчүн силер жыргап тоюп алып, кичинекей бир унитазга таштай турган заңар үчүн мен акчамды кетиришим керек? Өмүр бою өмүрүмдү берип тапкан акчаларымды эмне үчүн силердин туалетиңерге кетиришим керек? Демекчи да бул. Дагы бир өчтү. Эгер силер акыретте мен өлгөн учурумда, мен силер дагы мага кошулуп өлүп, кабыргама менен кошулуп кирип, менин жанымда, менин ордума суроолорго жооп бере турган болсоңор, Мункар Накирге кыла турган иштериме, бул дүйнөдөгү иштериме, анда макул. Ошондой той кылабыз дедим. Ушул эки нерсени козгогондон кийин бардыгы өтүштү. Мен айта тургандай, шарият айта тургандай той боло турган болду. Бул тема жабылды. Кызга эң биринчи нике кыйдырдык. Кыз менен нике кыйылды. Никеден кийин зеркер дүкөнүнө бардык, айландык. Күн сайын ар кандай прогулкаларды кылабыз, айланабыз. Той дагы өзүнүн эвинде эркектер башка, аялдар башка өттү. Күндөрүбүз түндөргө, түндөрүбүз күндөргө алмашып жатты. Күн сайын паркка айланганы чыгабыз, көлгө айланганы барабыз, эми бир өзгөчө учур болот, кал учурлар. Ар бир жаштардын, жубайлардын эсинде кала турган кездер болуп эсептелет. Мен сүйгөн кызым менин өмүрлүк жолдошум. Күн сайын ар кандай китептерди ал мага окуп берет, мен ага окуп берем. Ар түрдүү темаларда суроо жоопторду кылабыз. Ар кайсы темада сүйлөшөбүз. Өтө ою курч, берген суроолорунун эч кайсысы жоопсуз калбайт эле. Күндөрдөн бир күн башымды бутуна коюп, ал китеп окуп жатат. Мен көзүм уктамыш болуп, көзүм жумулуп кетти. Көзүмдү ачып карасам, китеп окуп жаткан аялым китеп жаалып турат, бирок китепти айтып жатат оозунда. Көрсө, аялым китептерди жаттап алган экен. Дини китептерди жаттап алган экен. Канчачалык окуган билбейм, китептерди жаттап алган, көп китептерди. Ошондо дагы бир көз карашым өзгөрдү. Жөнөкөй аял, жөнөкөй кыз эмеске үйлөнгөнүмдү, жөнөкөй кызга үйлөнбөгөнүмдү билдим, түшүндүм. Ар бир нерседен назиктик менен мамиле кылышты баштадым. Мынау көйнөк болобу десем, базарга барып жөнөкөй эле, мынау көйнөк болобу десем, боло берет дейт. Арзан жаман көйнөктү көрсөтсөм да боло берет дейт. Ошондой таква кыз үчүн эң баалуу жакшынакай көйнөктөрдү алып берет эдим. Эң кымбаттарын алып берет эдим. Аялыңыз жаныңызга келип, мунуну алып бер, атасы. Алып бербесең болбойт, кийим калбады. Десе не кыласыз? Жагы бир ургуңуз келет да. Атасы, мүмкүнчүлүгүңүз болсо, мен мажбурлабайм. Ошо көйнөктү кийгим келип жатат. Сылыктык менен, мамиле менен айтса, карыз кылып болсо дагы кыжылаттыктан алып бересиз ошого.
Ошондой эмеспи? Ошондуктан сылык сыпа сөздү жеткириштин дагы жолун билиш керек. Күйөө 1000 проблема менен көчөдө иштен айдалып, жумуштан айдалып, акчасын алдырып коюп, кидала болуп, акчасын ала албай үйгө келсе, аялы дагы 20 проблеманы даярдап, эшикти ачып эле, налогтон келди, электр энергиясынан келди, акча жок, балдарың ушундай болуп калды деп проблеманы айта турган аял болуш керек. Проблеманы жооп жашырып, аны чече турган, күйөөсүнө билдирбей турган аял болуш керек. Проблеманы айткан учурда дагы, койгон маселени көтөргөн учурда дагы келгенден кийин костюмун алып, колуну жууп, бетин жууп, тамак берип, тамак жегенден кийин курсагы тойгондон кийин бир мамиле кылгандан маселени туура чечиштин жолун, убактысын билиш керек. Ооба, хикаяга. Кандай кийимди айтсам дагы алат эле. Бирок мен эң жакшысын алып берет элем. Кымбатын же, кымбатын эч, бирок сурап койгула. Жөнөкөй эле мисал. Өзгөчө мисалдар. Өзгөчө, керемет. Аялым түндөлөрү ойгоно турган болуп калды. Негизи тахажжудубуз 2:30 окуйт элек, бирок башка учурда дагы ойгоно турган болуп калды. Мен дагы уйкум сергек уктаганыма байланыштуу, ал ойгонсо ойгонуп кетем. Кичине башым айланып атат, уксум келип атат деп ойгоно турган болуп калды. Күндөрдөн бир күн эшикке сыртка айланганы чыгып, айланып жүрсөк, катуу башланып өзүнөн кетти. Больницага башкасын алып бардык. Мага билдиришпептир ошол учурда. Аялым суранганымды айтор, билдиришпептир. Үйүмө келсем, өтө сырдуу, өтө жыттуу жыпаржыт үйүбүздөн баркырап турат. Аялым мени күтүп жатты. Сизге сөзүм бар, кебим бар. Эмне кеп? Мен, Кудай буйрса, сиз ата болосуз. Мен өз үшүмдөн кетип чыгылдым эми. Көзүмдү ачамын, ачат экенмин, ата болушумду эстесем өтө катуу кубанамын, сүйүнөмүн. Жыргаймын өзүмдөн өзүм. Күч аламын. Сезимдерим өзгөчө. Кубанычым өтө чексиз. Өтө катуу кубанычтамын дейт. Алхамдулилла. Сүйгөнүм, барлыгым, байлыгым. Күндөр өттү. Күндөр түндөргө алмашты. Убакыт келип, уул перзенттүү болдук. Уул перзенттүү болдук. Аллах бизге уул перзент берди. Алхамдулилла. Бул Умар ибн Хаттабтай болсун деп. Динине, иманга, исламга кызмат кылсын деп. Ооба, урматтуу мусулман бир тууганым. Бул аялым күндөн күнгө алсырап баштады. Күндөн күнгө алсырап баштады. Мага мээримин төккөн, эмне суроо берсем жооп берген, өзү бардык китепти билсе дагы билбемишке алып мага үйрөткөн, мага динди үйрөткөн олия аялым болчу. Күндөрдөн бир күн үйүмө келсем, үйүм өзгөчө жыпар-жыттанып туруптур. Эшикти кылдасам, жок. Өзүмдү ачкычы менен ачып кирип барып, карасам, аялым уктап атыптыр. Уктап жатыптыр деп ойлопмун. Бирок ал көз жумуптур. Дүйнө салыптыр. Дең дароо болуп туруп калдым. Не кылышты билбеймин. Жакшыга күн жок, жаманга өлүм жок дегендей.
жакшы адамдар аз, жамандар көп. Жамандык кылыш көп, жакшылык кылыш аз. Ушул кыска өмүрдө мени өтө улуу иштерге үйрөткөн Олия аялым болчу. Аны жерге берет экенбиз. Жерге берип жаткан учурда дагы өтө жыпар жыттуу кабырынан жыт келип турду. Бардыгы кеткенде дагы кийин дагы бир канча саатка ойлонуп туруп калдым анын алдында. Үйгө келдим, басамын, аркадан дагы эсиме түшөт, унута албайм. Кайра мырзага барып, өткөн күндөрүбүздү айтып, жамгыр жаап атат. Аппак футболкадамын, аппак футболкам улай аралаш, улай болуп калган, ыйлап жатамын. Ар бир кадамымда Олия аялымды эстеймин. Мага бардык нерсени берген, бардык нерсени үйрөткөн Олия кыз, Олия аялым эле. Албетте бул болгон окуя, бул мен өзүмдүн атамдын күндөлүгүнөн алып окудум. Өтүп кеткен апама бир фатиха окуп коюңуздар дейт. Өзүм угуп ыйладым дейт. Мен албетте ошол Олия аялдын баласымын. Атамдын күндөлүгүнөн бул окуяны окуп, айтып, элге илиндим дейт да. Аллах Таала бардыгыңыздарга, жаш бойдокторго ушундай салиха кыздардан насип кылсын. Акыреттик өмүрлүк жолдош берсин.